Ар бир өлкөнүн тарыхы ондогон жылдар бою окумуштуулар түйүнүн чечүүгө аракет кылып келген ачылбаган сырлар, ыйык жерлер жана табышмактар менен тыгыз байланышты. Казакстан жылнамасында көптөгөн укмуштуу ысымдар менен окуяларды жана далилдерди камтыган байыркы жер. Бул окуялардын көпчүлүгү уламыштар жана айын кептерге чуулганган. Time Puzzle көрсөтүүсүнүн чыгармачыл тобу өлкөнүн булуң бурчуна саякаттоо менен тарыхтын байыркы жана заманбап табышмактарынын сырын ачууга аракет жасайт. Бүгүнкү программада 800 жыл илгери болуп өткөн көңүл эргиткен жана кайгылуу сүйүү окуясы. Дүйнө элдеринин дээрлик бардыгында чыныгы сүйүү жөнүндө уламыштар бар. Аларда түрдүү кырдаалдарга жана тыюуларга карабастан бирге болгусу келген арзышкандар жөнүндө окуялар баяндалат. Анын аягы көп учурларда кайгылуу өтөт. Казакстанда дагы мындай уламыштар көп. Бирок алардын арасында кылымдар бою ооз-эки түрдө муундан муунга өтүп келген жана каармандары турмушта чын эле болгондугу боюнча далилдери бар окуя кездешет. Ал уламышты изилдеген тасма тартуу тобу көпчүлүк анча биле бербеген фактыларга туш келди. Тек турмас кандай сырларды катып жатат? Биз жергиликтүү жашоочулардан ушул жакта жер алдындагы өткөлдөр болгону жөнүндө көп уламыштарды уктук. Эмне үчүн Тараз шаары жана облусу өлкөдөгү купуя сырлары көп аймак катары эсептелет? Этот мавзолей местные жители почитали как священный. Бул күмбөз жергиликтүү калк үчүн ыйык жай. Анткени уламыштар боюнча анда бул аймактагы эң алгачкы мусулман болгон шаар башчысынын сөөгү коюлган. Айша менен Карахандын тарыхы чыныгы окуябы же жөн гана аңыз кеппи? Дүйнөдө сүйүү менен берилгендиктин эки эстелиги бар. Индиядагы Тадж-Махал жана Тараздан 15 чакырым алыс турган Айша биби күмбөзү. Байыркы күмбөздөр тарыхтагы маанилүү окуялар тууралуу кабар бере алабы? Карахан чындыгында ким болгон жана аны эмне үчүн өлгөндөн кийин ыйык деп атап калышкан? Ушул жана башкалар туурасында Time Puzzle программасында. Мүрзөлөр жана күмбөздөр казак жеринде ыйык саналат. Алар архитектура эстеликтери жана аларды көрүп тарыхты изилдешет. Ошондой эле ыйык жайлар көптөгөн купуя сырлар менен уламыштарды катып турушат. Менин атым Андрей Сложин. Сиздер Time Puzzle программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Жамбыл облусундагы айрым көрүстөндөр жана күмбөздөр менен таанышабыз. Тараздын борборунда улуу мазар Карахандын күмбөзү бар. Ага бүткүл өлкө боюнча зыяратка келип турушат. Бул инсандын сүйүү баяны Казакстандын эң ыйык уламыштарына айланган. Time Puzzle программасынын тасма тартуу тобу бул сырдуу сүйүү баянын изилдеп көрүүнү чечти. Чындыкты изилдөө Карахандын төөлүк жайынан башталды. Жергиликтүү экскурсиячы Таңшолпан Жузбаева аталган курулуш тууралуу бизге буларды айтып берди. Карахан кесенеси 1811-12 гасырларда Тараз каласын бийлеген. Карахан күмбөзү 11-12 кылымдарда Тараздын башкаруучусу Айтылуу Карахан бабанын урматына курулган. 1836 жылдан 1936 жылга чейин Тараз ошол Карахан бабанын атынан Улуя ата деп аталып келген. Ага бул аталышты шаар тургундары берген. Буга байланыштуу көптөгөн уламыштар дагы жаралган. Алардын бири боюнча Карахан түндөсү түш көрөт. Анын түшүнө ак кийимчен аксакал кирип. Эгер ислам динин кабыл алса, эртеси күнү эң акылман хан болоорун, адамдар эмес, айванаттардын падышасы арстан дагы таазим кыларын айтып аян берет. Кийинки күнү аксакалдын айткандары туш келет. Жана Карахан эң акылман хан болуп калат. Сол кишинин айткан түсү орундалып, Карахан бабанын акылынын үстүнө акыл косулуп, керемет ханга айналады. Дагы бир уламыш боюнча Карахан дайыма арстан минип жүргөнү да айтылат.
Бирок тарыхчылар бул сүрөттө ал адамдын канчалык зор бийликке эгедер жана күч кубаттуу болгонун, адамдар эле эмес айбанаттар дагы баш ийгенин тастыктоо ыкмасы катары баалашат. Мындай пикирди өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн Жамбыл облусунун тарыхын изилдөөгө арнаган инсан Тараз шаарындагы туристтик агенттиктин директору Альбина Веймер дагы туура көрөт. Арстан жөнүндө тажрыйбалуу экскурсиячы мен да уккан эмесмин. Азыр Карахан менен Айшанын сүйүүсү тууралуу 29 уламыш бар. Андан тышкары көп божомолдор жана сырдуу окуялар айтылып жүрөт. Ар биринде окуя өзүнчө, ар башкача чечмеленип айтылат. Айша менен Карахан жөнүндөгү уламыштардын көпчүлүгүндө ак сөөк үй бүлөнүн кызы менен карапайым жигиттин сүйүүсү жөнүндө баяндалат. Хан кызга сүйгөн жигитке турмушка чыгууга тыюу салат. Жана Айша жигитти көздөй үйүнөн качып чыгат. Бирок жолдо аны жылан чагып алып, сулуу кыз каза табат. Ал эми Карахандын кандай инсан болгондугу тарыхчылар үчүн азыркыга чейин табышмак. Бирок ал карапайым киши болбогону тууралуу фактылар аныкталган. Бул тууралуу байыркы Тараздын эстеликтери Корук музей фондунун башкы сактоочусу Анна Крокошева айтып берет. Карахан — это титул правителя, это не личное имя. Карахан башкаруучунун наамы, ал жеке ысым эмес. Сөөк коюлган жайдын ичинде көмүлгөн адам жөнүндө эч жазуу жок. Бирок биз анын аты ким экенин билбейбиз. Карахан бул болгону наам. Бирок уламышта Карахан Тараздын башкаруучусу катары эскерилет. Башкача айтканда, элдик уламышта ал кишиге Карахан деген ат берип коюшкан. Бирок тарыхта Карахан бул жогорку башкаруучу болгону анык. В истории фактически Карахан означает это верховный правитель. Тарыхчылардын пикирине ылайык, Карахандар мамлекетинин түзүлүшүнө 10-12 кылымдарда Чыгыш Түркстан аймагын жердеген Карлык уруулары эң башкы орунду ээлеген. Ал эми Карахандар династиясынын негиздөөчүсү, өзүн жогорку кааган деп жарыялаган Сатук Богра хан аттуу киши болот. Ал 942-жылы Баласагындагы Карлук ханын тактан кулатат. Сатук Богра өзүн Карахан деп атаган. Дагы ошол учурдан тарта Карахандар башкаруучуларын Карахан деп атай башташат. Тарыхчылардын жана изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча Карахан кандайдыр бир Шах Махмуд Бугур Карахан аттуу инсан болгон. Анын убагында Карахандар мамлекети эң жогорку гүлдөп өнүгүүгө жетишкен. Бирок муну жалгыз так маалымат катары кароо туура эмес. Буга карата археологдор менен тарыхчылардын дагы шеги бар. Анткени ал инсандын башкарган мезгили тууралуу жазма булактар дээрлик сакталган эмес. В источниках, зафиксированных в XIX веке, упоминается имя. 19-кылымда жазылган булактарда Карахан күмбөзүнө коюлган Ша Махмуд хан аттуу Карахандын аты эскерилген. Бирок жергиликтүү жашоочулардын айтуусу боюнча жазылган булак ишенимдүү факт болуп саналбайт. Ал эми жергиликтүү калк мөрзөгө Ша Махмуд хандын сөөгү коюлган деп эсептешет. Ша Махмуда хана. Ушул жоромолду тарыхчы, этнограф, аймак таануучу жана Олый Ата уездинин башчысы Василий Каллаур колго алган жана документтештирген. 1897-жылдын буг айынын 5-inde өткөн Түркстандын археология сүйүүчүлөр ийриминин мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда Каллаур күмбөздү мындайча сүрөттөйт. Күмбөз төбөсү кулап түшкөн. Түштүк тараптан кире бериши бар. Сөөк койгон бөлүгү түштүктөн түздүктү карай узата жайгашкан. Менимче күмбөз байыркы архитектура үлгүсү катары көңүл бурууга арзыйт. Мен жергиликтүү калктан Карахан тууралуу жана Олый Ата күмбөзү жөнүндө маалымат жыйнай баштагам. Бирок өтө аз чогулду деп билдирген. Чындыгында бул күмбөз Карахан өлгөндөн кийин мүрзөсүнүн үстүнө курулган тургузулган эстеликтин кайра калыбына келтирилген көрүнүшү. Местные жители почитали его святым, захоронением святого, поэтому собрали средства и... Жергиликтүү жашоочулар аны ыйык жер, ыйык адам коюлган жай катары баалашкан. Ошондуктан 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында каражат чогулуп күмбөздү калыбына келтиришет. Ал кезде реставраторлор жок болгон. Тарыхый планды калыбына келтирүүнү ойлошкон эмес. Болгону күмбөздү колдон келишинче оңдоп түзөшөт. Алар орто кылымдагы кышкы үй ыкмасын, үлгүлөрдү колдонушкан, бирок оймо чиймелүү бөлүгүн кайра жасай алышкан эмес. Оюлары бар бир нече кышты алар дубалга коюшкан. Тепкичтерине так ошол оймолуу кыштар сакталып калган. Алар күмбөз кандай болгонун көрсөтүп турат.
Каллауэр менен биргеликте күмбөздү изилдөөгө дагы бир окумуштуу Александр Панков дагы катышкан. Дагы ошол киши жергиликтүү жашоочулардын уламыштары менен аңгемелерине таянып, бул жер Махмуд Бугур Карахандын түбөлүк жайы экени тууралуу божомолду айткан. Панковко ал маркумдун канча жыл жашап, эмне себептен алектенгенин дагы аныктоого мүмкүн болгон. Бул тууралуу 1897 жылдын буг айынын 5-inde болгон Түркстандын археология сүйүүчүлөр ийриминин мүчөлөрүнүн жалпы жыйында айтып берген. Панковдун тастыктоосу боюнча Карахан 95 жыл жашаган. Ал 15 жыл ушул аймактагы элди ислам динине үгүттөө менен алектенет. 40 жылдан ашык эл башкарган. Ал чынында мүнөзү өзгөчө адам болгон. Чексиз бийликтен тышкары ал ушунчалык күчтүү жана катуу киши болгону, дээрлик бир түмөн аскерди жеке токтоткону айтылат. Кайра эле айтылат дешет. Панков Карахандын туулган жылын жана каза болгон убактысындагы божомолду айткан. Бирок бул дагы тастыкталбаган маалымат. Анткени буларды Олый аталык казы Абдулла айтып берген. Анын пикири боюнча Карахан 886 жылы дүйнөдөн өткөн. Мухаммед пайгамбардын тууганы жана жолдоочусу болгон Азирет Алынын урпагы. Жыйынтыгында бул божомолду 1912 жылдын Орто Азияны изилдөөгө адистешкен франциялык саясий тарыхчы Жозеф Антуан Кастане кыйыр түрдө тастыктаган. Ал Түркстандын археология сүйүүчүлөр ийриминин мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында күмбөзгө исламды алгачкылардан болуп кабыл алган байыркы түрк урларынын бири Карлуктардын башкаруучусунун сөөгү коюлган деген ойду айткан. Само здание 11-12 века до наших дней практически не сохранилось. 11-12 кылымдагы имараттын өзү биздин күндөргө чейин толук сакталган эмес. 19-кылымдын аягында изилдөөчүлөр күмбөздү жарым бузулган абалында көрүшкөн. Анын маңдай бети гана сакталып калган, бирок бул бөлүгү бышкан кыштан коюлган. Жана сырт жагы Айша бибинин күмбөзүнө окшош үлгүдөгү оймо чиймелүү кооздолгон кыштар менен капталган. Ошондуктан изилдөөчүлөр Айша биби менен Карахандын күмбөздөрүн дээрлик бир мезгилде курулганын белгилешет. Ал мезгил Карахандар династиясынын доору болгон. Это время династии Караханидов. Анын үстүнө француз окумуштуусу күмбөздү өзү дагы изилдеген. Анын маалыматы боюнча заманбап изилдөөчүлөргө күмбөз башында кандай көрүнүштө болгону тууралуу эскерүү калган. Кастане мындай деп жазган: эстелик каптал беттери жалтыратылган бышкан кыштан 2 кооз мунарасы менен курулган. Мезгилдин таасирине карабастан ал дагы эле өзүнүн көркөмдүүлүгүн сактап калган. Анын маңдай бети жыгач таяк менен оңой эле сыйрылат. Ушул бөлүгү бир кыйла бүтүн сакталган. Алдыңкы бетиндеги кээ бир сүрөттөр крест түрүндө деп жазат. В советское же время этот мавзолей использовали как археологический пункт. Там собирали археологический материал. Совет убагында бул күмбөздү археологиялык пункт катары пайдаланышкан. Ал жактан археологиялык материалдарды чогултушкан. Карахан күмбөзүнө жакын биринчи шаардык музей ачылган. Андан ары облустук музейге айланат. Азыр Карахан күмбөзү турган аймакта көпкө чейин изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Ал жакта байыркы Тараздын Рабат бөлүгү, башкача айтканда шаардын чети жайгашкан. Кийин шаардын аймагы кыскарганда ал жакка сөөк кое башташат. Карахан күмбөзүнүн айланасына дээрлик 12-кылымдан 20-кылымга чейин мүрзөгө айланган. Карахандын жайына эч ким тийген эмес. Окумуштуулар күмбөздүн айланасы боюнча гана изилдөө жүргүзүшкөн. Кооздолгон кыштар 30 чакты ою чийме табылган. Резные кирпичи около 30 видов орнамента. Карахан был правителем справедливым и мудрым. Карахан адилеттүү жана акылман башкаруучу болот. Ал байлыгы менен бийлигине карабастан жакыр адам, соодагер же баатырлардай кийинип эл аралаган, эл менен баарлашып көйгөйлөрүн уккан. Ошентип Карахан өзүнүн эли кандай жашап жатканы боюнча кабардар болуп турган. Албетте, элге мындай чыгуу өз ээлигиндеги абалын билип туруунун бир эле ыкмасы болгон эмес. Андан тышкары Карахан жакынкы шаарларга дагы барып турган. Аны сапарда жакын досу жана жолдоочусу Султан Махмуд коштоп жүргөн. Азыркыга чейин айтылган уламыш боюнча ал күчтүү жана эриктүү, ханга жанын берүүгө даяр адам болгон. Эл Махмудду ыйык көргөн жана ага аймактагы ыйык жайлардын биринде күмбөз тургузушкан.
Таразда тек турмас деп аталган байыркы бир ыйык жай бар. Ал кандай экенин барып чогуу көрөлү. Тектурмас издревле считался священным. Существует много загадок, всевозможных сказаний. Тек турмас илгертеден бери эле ыйык саналган. Көптөгөн табышмактар, арганда жомоктор жана аңгемелер бар. Күмбөз дээрлик жакында эле тургузулган. Аны кайрадан толук жасап чыгышкан. Ал Султан Махмудтун мөрзөсүнүн үстүндө жарым бузулган абалда болгон. Ал согушта эч жеңилүүнү билбеген аскер башчы болсо дагы согуштардын биринде каза табат. Анын урматынан жерге мунара курушат. Бул ыйык жай деп саналат. Андыктан бул инсанга ызат көрсөтүү үчүн элдер келип турат. Ал ыйык жай болгондуктан ыйык жерлердин картасына кирет. Бул жерде дооматтар бүткөрүлөт. Дубалар, баардык жаман ойлор дагы кетерин айтышат. Тек турмас Талас дарыясынын оң жээгинде жайгашкан. Бул сөздүн мааниси тынчы жок жер, же катаал жер дегенди билдирет. Тарыхчылардын маалыматы боюнча байыркы заманда бул аймакта өлгөндөрдү ушул дөңсөөгө көмгөн уурлар жашаган. Алардан эң байыркы көрүнүштөр катары Зороастризм дооруна таандык мөрзөлөр саналган. Мындан тышкары мусулмандар менен христиан Несториандардын мөрзөлөрү дагы табылган. Бул орун көптөгөн уламыштар менен купуя сырларды катып турат. Алардын бири жер алдындагы сырдуу өткөл жолдор. Когда-то один из журналистов... Бир кезде журналисттердин бири Амантай Азахметов тек турмасты толук изилдеп бүткөндөн кийин ак каздар китебин жазат. Ошондо ал бул тууралуу дагы айтып кеткен. Биз аны менен бир кезде жакын достоштук. Ошол учурда Амантай аксакалдардын бири менен мүрзөөгө ылдый түшкөн. Ал өткөл жолдорду билүүгө аракет кылган. Амантай Айзахметов бир уламышты угуп жер алдындагы өткөлдөрдү издей баштайт. Имиш боюнча падышачылык убагында ал жака изилдөөчүлөр түшөт. Бирок алар жердин алдын изилдей алышкан эмес. Анткени алар ылдый түшкөндө балдардын кыйкырыгын, кыздардын каткырган үнүн, мал айдоочулардын үндөрүн угушат. Андан адамдар коркуп, ишти улантуудан баш тартышат. Айзахметовдун ишендирүүсү боюнча бир нече жылдык издөө иштеринен кийин катакомбага кирчүү жол табышат. Бул окуя жөнүндө ал Жапайы таланын ак каздары китебинде баяндайт. Анда мындай деп сүрөттөйт: тек турмас тоосунда болгон окуя таң калыштуу эле. Биз жолду тазалаганда аттын такасын таптык. Ал жол менен төөнү дагы жете эле өтүүгө болмок. Бирок 30 метр тереңдеп баргандан кийин кыйынчылыктар башталды. Жол туңгуюкка кептелди. Тагыраак айтканда ал жакты кыртыш урандысы тосуп алган. Бирок окумуштуулар бул маалыматтардан шектенип, аны адабий чыгарма катары эсептешет. Бул тууралуу бизге археолог Руслан Буранбаев айтып берди. С первых лет нашей работы здесь мы часто встречали. Биз алгачкы иштеген жылдары жергиликтүү элдин арасынан жер алдындагы өткөл жолдор тууралуу көп аңыздарды уктук. Аны табуу аракети менен археологдор барышты. Жер алдындагы жолдор тек турмас менен Таразды байланыштырган жолду издешкен. Карыялардын айтымында алар бала кезде ошол жер алдындагы жолдор менен жүрүшкөн. Азыр алар тилекке каршы ал орундарды так көрсөтө алышкан эмес. К сожалению, сейчас они не могут точно найти это место. Бул жер алдындагы жолдор аркылуу Тараз, тек турмас жана шаардан 47 чакырым алыс турган Акыртас чебин байланыштырган өткөлдөр бар жол тармагы болгону жөнүндө дагы божомолдор бар. Наличие этих подземных ходов нельзя исключать, потому что, в принципе, да. Жер алдындагы жолдордун баардыгын жокко чыгарууга болбойт. Анткени коркунуч алдында башкаруучулар ак сөөктөр үчүн ал өткөлдөрдү колдонуу керек болгон. Анын албетте бул жагы дагы табышмак. Бул багыттагы иштерди улантыш керек. Анткени фантастикалуу жоромолдордун дагы жашоого укугу бар. Кайсыл бир убакта жергиликтүү жашоочулар менен тек турмаска барганбыз жана изилдөө жүргүзгөнбүз. Бирок тилекке каршы издөө иштеринен азырынча эч натыйжа болгон эмес. Но, к сожалению, поиски пока не увенчались успехом. Жергиликтүү уламыштар боюнча ал өткөлдөр шаарга өзгөчө баалуу товар менен келген кербин үчүн жасалган айтылат. Бирок бул божомол чындыкка жакындай албайт. Анткени Соода шаарына күнүнө ондогон кербендер келип турган жана өзгөчө көпөстөр үчүн жашырын жол жасоонун кажети жок болгон. Археологдордун пикири боюнча, эгерде чындап эле жер алдында андай өткөл жолдор бар болсо, башка кызматты аткарган.
Подземные ходы, они, конечно, они были тайными, об этом знал только узкий круг лиц. Жер алдындагы жолдор чынында шаар ичиндеги коргондо болушу ыктымал. Тилекке каршы ал коргондун жарымы 60-жылдары бульдозер менен казылган. Ал жерге эт саткан дүкөн курулган. Ходы, скорее всего, существовали на территории цитадели, то есть на территории, где проживал непосредственно правитель. Азыр ал жерде заманбап музей турат, турак жайлар курулган. В 60-х годах оказалось срыто бульдозерами, там построен. Бирок коргондун бир бөлүгү сакталып калган. Ал азыр биз турган ушул тилкеде болгонун билебиз. Построены жилые дома. Но часть цитадели, она сохранилась. Это вот как раз таки та территория, где мы сейчас находимся, стоим. Анын үстүнө Таразга барган бардык кербендер шаарга Талас дарыясындагы көпүрө аркылуу киргенин тастыктаган маалыматтар белгилүү. Божомол боюнча 13-кылымда курулган. Шаарга келген жол Улуу Жибек жолунун төндүк бутагынын бир бөлүгү болгон. Божомол боюнча Талас дарыясына салынган көпүрө ушул жерде болгон. Бул таштар анын калдыктары. Эти камни, обрывки. Бул таштар ушул анча чоң эмес дөңсөөнүн ачылып тышка чыгып калган калдыктары. Анын катарында кызыл деп аталган өзгөчө көпүрө болгон. Жергиликтүү калк арасында ушул жер тууралуу күбаңыздар бар. Түнкүсүн так ушул жерде ак кийимчен аксакал көрүнөрү айтылат. Көпчүлүктүн айтымында так ушул аксакал Карахандын түшүнө кирип, ислам динин кабыл алууну айткан. Бул жерге көптөгөн зыяратчылар келет. Бул аймактар боюнча 35 жылдык тажрыйбасы бар Альбина Веймер дагы өзү туш болгон бир окуя азыркыга чейин түшүндүрмө таппай келет. Менин бир жолку экскурсияма америкалык индус аял келди. Анын түшүнө 15 жыл бою бир эле жер түшүнө кире берген. Анан ал ошол жерди интернеттен издейт. Эми азыр интернет өнүккөн да. Сиздер билесиздерби? Ал интернеттен биздин компанияны таап, экскурсияны макулдашып бул жака келди. Экскурсия бүткүчө анын көзүнөн жаш токтогон жок. Ал түшүндө ушул жерди көргөн. Көп кишилердин айтымында бул жер чакырат экен. Түшүнүксүз себептер менен чакырарын айтышат. Тек турмаска ар түрдүү мамиле кылууга болот. Кимдир бирөөлөр анын сыйкырдуу күчүнө ишенет. Башкалардагы тарыхый көз караш менен ажайып жер катары баалашат. Изилдөөчүлөр тек турмас жана Карахан күмбөзү сыяктуу объектилер аркылуу ушул аймактын өз кезегинде ушул жерде жашап өткөн эл башкаруучулардын тарыхын кичинеден жыйнап жатышат. Изилдөөчүлөр Карахандын көп аялы болгондугун дагы табышкан. Бул бизди кайрадан улуу эл башкаруучунун сүйүү тарыхына кайтарып келет. Карахан менен Айша бибинин сүйүүсү жөнүндө уламыштагы абдан кызыктуу. Алардын бир нече варианты бар. Легенда Айша биби и Карахана. Дүйнөдө сүйүү менен берилгендиктин эки эстелиги бар. Индиядагы Тадж-Махал жана Тараздан 15 чакырым алыс турган Айша биби күмбөзү. Бул күмбөз тууралуу көптөгөн кызыктуу уламыштар жаралган. Много прекрасных легенд сложено об этом мавзолее. Бирде Карахан Самаркандтык бай көпес Ануар бегим мен бай көпес Зеңги бабанын үйүндө Самаркандта. Бир жолу Карахан Самаркандык көпөс Ануар бегим менен Самарканда бай көпөс Зенги бабанын үйүнө конокто болот. Үй ээсинин 18 жашар Айша аттуу кызы болот. Карахан Айшаны көрөт. Жаштар дароо эле бири-бирин жактырып калат. Бирок ал учур катаал мезгил болгон, согуш жүрүп жаткан учур экен. Карахан баба айтады: "Канча жерден сен менин кызымды бакытты этсең де, бирок мен саган кызымды айелдикке бере алмаймын" дейди. Міне Кыздын атасы Караханга: "Сен менин кызымды кандай сүйсөң дагы мен сага бере албайм" деп айтат. Айша биби касына Бабаджа хатунду алып Таразга карай жолго чыгады. Тараз каласынын жакындап калганын бийик күмбезди. Анын эртеси Карахан Таразга кайтат. Андан кийин Айша Бабаджа хатун менен Таразга жөнөйт. Және Бабаджа хатун Аса өзенинин боюна келип токтойду дем алып алуу үчүн. Сонда сәукелесин жерге шешип коя берген кезде жолдо Айша менен Бабаджа Аса дарыясына жетип эс алууга токтошот. Ошол учурда шөкүлөсүн алган кезде Айшаны жылаан чагып алат. Карахан баба келип Айша биби менен казакча никесин тындырып үлгерет.
Бул уламыштын эки варианты бар. Карахан баба Айша менен нике дубасын окуганга жетишет. Экинчисинде Айша биби Карахан менен жолукпай Аса дарыясынын жээгинде каза табат. Мына ушундай аңгемелер эл арасында азыркыга чейин айтылып жүрөт. Карахан женился на Айше. На смертном одре мулла читает молитву. И спрашивает. Карахан Айшага үйлөнөт. Кыз өлүм алдында жатканда молдо Карахандан Айшаны аялдыкка алууга макулсуңбу деп сурайт. Карахан ооба деп жооп берет. Анан Айшадан Карахандын аялы болууга макулсуңбу деп сурайт. Айша алсыз түрдө кирпигин араң кирмеп макулдугун берет. Ошондо Карахандын аскерлери менен молдо дуа окуп, Айша, сен биби болдуң дешет. Биби күйөөсү бар аял. Бул нике куюу жөрөлгөсү болгон. Айша бибинин күмбөзү Тараз шаарынан 18 чакырым алыс, ошондой эле аталыштагы айылда жайгашкан. Азыр бул архитектуралык көркөм чыгарма өзгөчө баалуу тарыхый архитектуралык эстелик катары ЮНЕСКО тизмегине киргизилген. Эң кызыктуусу күмбөздүн маңдай бетиндеги жасалга Бухарадагы Исмаил Самандын күмбөзүнө окшоп кетет. Азыр ою чиймелердин көпчүлүгү күмбөздүн батыш дубалында сакталып калган. Калган жактарында анча байкалбаган сүрөттөр. Күмбөздүн тышкы капталган такталары абдан кооздолгон. Изилдөөчүлөр 60 түрдүү ою бардыгын санап чыгышкан. Күмбөз жалпы аянты 58 чарчы метр аянтты түзгөн курулуш. Анын бурчтары таяныч колонналар менен чыңдалган. Курулуштун борборунда туурасы 1,5 метр, бийиктиги 3 метр мөрзө жабуу жасалган. Күмбөздүн батыш дубалы жана колонналары майда оймолуу такталар менен кооздолгон. В Средней Азии много величественных памятников, которые вошли. Орта Азияда ЮНЕСКО тизмегине кирген жана дүйнөгө атагы чыккан улуу эстеликтер көп. Бирок Айша биби күмбөзү сыяктуу башка эстелик жок. Так ошол сырткы каптамасы боюнча дубалдар пайдубалынан колоннанын учуна чейин оймо менен кооздолгон, бышкан кыш менен капталган. Эгер алыстан караса эстелик чыгыш килеми сыяктуу көрүнөт десе болот. Ал күнгө чагылышып, кошумча түрдүү түстөр менен алгуулашып кетет. Карахан менен Айша бибинин күмбөздөрү көп замандар бою Тараздагы эң бийик имарат болуп келген. Көп жашаган жергиликтүү карыялар неберелерине Тараз курла электе эле эки күмбөз бири-бирин карап тургандай көрүнгөнүн айтып келишкен. Бирок убакыттын өтүшү менен Карахандын күмбөзү дээрлик бузулуп, Айша бибинин күмбөзү өтө аянычтуу абалга келген. Памятника за период его существования. Эстелик курулган мезгилден тартып 800 жыл өткөн. Бул бир далай убакыт. Иш жүзүндө көп бөлүгү сакталып калган, айрыкча батыш дубалы абдан жакшы сакталган. Бул эстеликти окумуштуулар узак убакыт изилдешти. Совет доорунда эстеликтин урандыларындагы убактылуу сакташ үчүн айнек чатырчада орнотулган. Күмбөздүн дубалдарын изилдөө дээрлик 80 жылга созулду. Кандай ыкма менен коюлганы, курамы изилденди, бардыгы толук каралган. Бирок күмбөз дагы эле бардык сырын толук ача элек. Не все секреты мавзолей открыл. Айша биби күмбөзүн 1893 жылы окумуштуу орусиялык тарыхчы жана археолог Василий Бартольд дагы алгачкы жолу изилдеп, сүрөттөп жазган. Бартольд өзү көргөн абалды кыскача баяндаган. Ал боюнча күмбөз тышынан ар түрдүү ою түшүрүлгөн такталар менен кооздолгон, 4 бурчтуу курулуш болгон. Анын дубалдары 80 сантиметр калыңдыкта жасалган. Алардын ичинде дубалдарды бекем бириктирүү үчүн арча алкактары колдонулган. Ал жыгачты реставрация убагында коюлган айнек көзчө аркылуу көрүүгө болот. Один кирпич специально ученые изъяли, чтобы показать, как внутри сложен мавзолей. Оказывается, с помощью таких простых технических... Окумуштуулар күмбөздүн ичи кандай жасалганын көрсөтүү үчүн бир кышты атайын алып коюшкан. Көрсө, жыгач колдонуу сыяктуу жөнөкөй ыкма менен ушундай имарат курушкан экен. Күмбөздүн каркасы арча түркүктөрүнөн жасалган. Арча ийне жалбырактуудараак. Ал эми тышкы каптамада кыштарда түшүп калбаш үчүн шына сымал урчук болгон. Аны менен кышты дубалга киргизе уруп карматышкан. Ушундай эң жөнөкөй ыкмалар жана жыгач менен ылай сыяктуу материалдар менен жыгач усталар 800 жыл кулабай турган укмуштай кооз, өзгөчө бекем имарат курушкан. Памятник и достаточно прочный, который простоял 800 лет. Эгерде күмбөздү жакшылап караса, дагы бир таң калыштуу өзгөчөлүктү байкоого болорун көбү биле бербейт.
3,5 метр бийиктиктеги 18 кыш катарында батыш колоннада араб тамгасынын Куфа үлгүсүндө түшүрүлгөн жазуулар бар. Анда котормосу күз, булуттар, жер керемет деген маанидеги сөздөр сакталып калган. Көпчүлүк изилдөөчүлөр 18 катардагы жазуу жөн эле жазылбаганын белгилешет. Анткени Айша жылаандын уусунан өлгөн учурда ошол куракта болгон. Бул боюнча дагы бир кызыктуу уламыш бар. Анда кызга атасы каргыш жибергени айтылат. Айша үйдөн качканда атасы артынан «Жети суудан өтпөй кал» деп кыйкырган экен. Анан Айша 6 дарыядан өтүп, 7 суунун жээгине жеткенде аны жылан чагып алат. Это не просто захоронение девушки. Бул жөн эле Айша аттуу кыздын мүрзөсү эмес. Уламыш боюнча Айша Зеңги бабанын кызы катары эскерилет. Ал ыйык инсан, Кожо Ахмат Яссивинин шакирти болгон. Сүйгөн кызы өлүм алдында жатканын уккан Карахан эң күлүк аргымакты минип, кызга жете барат. Ал келген учурда кыз дагы эле тирүү болот. Через всю свою жизнь проносит его, всю жизнь строит. 7 мастеров разной национальности строили. Жаш сулуунун өмүрү көз алдында өчүп бара жатканын көрүп, ал кызга өзүнүн атын бериш үчүн аялдыкка алууга ант берет. Свою красавицу, но Карахан именно там, у мавзолея, дает 2 клятвы. Что он никогда больше... Ал өмүр бою сүйүүсүн жүрөгүндө сактап жүрөт, өмүр бою курат. Ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү болгон мыкты 7 уста мунараны кооз плиталардан курат. Сулуусун жоготкон Карахан канчалык жумшак болуп калганын айта албайм. Бирок ал күмбөздүн жанында 2 ант берет. Биринчиси эч качан үйлөнбөйт, экинчиси эч ким кезиктирбеген кооз мунара курарына сөз берет. Женат Карахан больше не был никогда. Анын гареминде ага уулдарды төрөп берген аялдары көп болгон. Ал уулдар төрөлгөндө аларга өзүнүн атын берген. Ошон үчүн ал балдардын тарых жылнамасына өз акчасы жана башка көптөгөн белгилер менен жазылып калган Карахандар династиясы келип чыгат. Ал белгилер азыр музейде сакталып турат, бирок Карахан эч качан үйлөнбөйт. Карахан өзүнө көптөгөн балдарды төрөгөн аялдардын курчоосунда узак өмүр сүрөт, бирок алардын бири дагы сүйүктүү аялы боло албайт. Ал өлүм алдына чейин жүрөгүндө Айшага болгон сүйүүсүн жана берилгендигин сактайт. Бүгүнкү күнү Айша биби күмбөзүнө көптөгөн зыяратчылар келет. Алардын арасында жаш жубайлар дагы көп. Азыр эстеликке келген адамдар Айшаны Тараздын башкаруучусунун чын жүрөгүнөн сүйгөн жаш сулуу катары эскеришет. Ал эми Караханды улуу башкаруучу жана түбөлүк сүйүүнүн эстелигин курган инсан катары эстешет. Мында Айша биби күмбөзүндө адамдар каалоо тилек айтышат. Ал тилектер кабыл болот деп ишенишет. Мен бул эстеликке ыраазычылык билдирип келген көп аялдарды жолуктурдум. Алар Айша бибинин күмбөзүнө зыярат кылгандан кийин балалуу болушканын, оорудан айыгып, эне болушканын айтышкан. Анын өзгөчөлүгү ушунчалык. Элдин айтымында Айша сулуунун руху дагы эле айланып учуп жүрөт. Күмбөз кыз келиндерди, аялдарды, колуктуларды колдойт. Бул жакка чын жүрөгүнөн бакыт тилеп, өмүрлүк жар табуу, эне болуу ниети менен келишип, күмбөздү 3 жолу айланышат. Бизге окумуштууларга биринчи кезекте анын архитектуралык конструкциясы сакталганы кызыктуу. Дүйнөдө 11-12 кылымдардан калган эстеликтер саналуу гана бар. Бул эстелик дагы көпкө сакталып калыш үчүн биз колдон келген бардык ишти жасап жатабыз. Мезгил менен оңдоп түзөө иштери жүрүп турат. Күмбөз колдоого алынган. Анын конструкциясы башында кандай болсо, дээрлик ошондой үлгүдө кармалып турат. Карахан менен Айшанын сүйүүсү тууралуу кызыктуу баян Казакстандагы эң байыркы жана тарыхы бай шаарлардын бири Тараздын башка көптөгөн сырларын ачууга жардам берди. Шаарда көптөгөн башкаруучулар болгон, аны талкалап бузушкан жана күл болуп калган абалдан кайра тургузушкан. Соодагерлер менен көпөстөр шаарын алыс аймактарда дагы билишкен, бирок алгала Карахан башкарган доордо өзгөчө өнүгүүгө жетишкен. Аны адилеттүүлүгү жана калыстыгы үчүн Улуя ата деп атап калышкан. Калк Караханды жашоосунун тарыхы менен анын кайгылуу сүйүүсүндө кылдат мамиле кылышкан.
Ардышкан 2 жаштын сүйүүсү тууралуу кызыктуу уламыш көптөгөн кылымдар бою ооз-эки түрдө муундан муунга өтүп келген. Ал азыр дагы адамдардын акылы менен жүрөгүн козгоп келет. Бул жака көптөгөн зыяратчылар келет. Кимдир бирөөлөр тилек айтат, башкалары ден соолук жана бата сурайт. Ал эми жөн гана болуп өткөн ыйык тарыхка үңүлүп көргүсү келгендер дагы бар. Менин атым Андрей Сложин. Сиздер Time Puzzle программасын көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө.